Улуу атамекендик согуштун катышуучусу Сухинин Михаил Николаевичтин жашы 98де болгону менен кыймылы тың жана акылы тунук. Ал согуш башталган жылы 14кө чыга элек бала болгон. 1944-жылы декабрь айында советтик армиянын курамына чакырылып, Литвадагы номер 72 аткычтарды даярдоо полкунда согушка катышкан. Аскердик кызматты согуштан кийин да 1951-жылга чейин өтөгөн. Война началась, мне было 1941-жылы согуш башталганда мен 13,5 жашта болчумун. Биз Воронеж облусунун Дон дарыясынын жээгиндеги Каратаяк айылында жашачубуз. Биздин балалыкты эстегим келбейт, себеби абдан кейиштүү окуяларды көп көрдүк. Айылга курман болгон жоокерлердин сөөгү күндө келчү. Күндө муң, күндө ый болчу. Керейли кечке иштедик. Кийин мен дагы 1944-жылы Кызыл армиянын курамында минометчик болуп кызмат өтөдүм. 1945-жылы жеңиш күнүн азыркы Калининградда, немистердин мурдагы Кёнигсберг шаарында тостум. Ал жер Литва менен чектешет. Добрый день, Михаил Николаевич. Здравия желаем. Мы с Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения. Согуштагы жасаган эрдиктери жана жеңиш үчүн салым кошкон ар бир ардагер сыйга татыктуу. Улуу атамекендик согуштун ардагери Михаил Сухинин де жеңиштин 80 жылдыгына карата жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери Ички иштер министрлигинин атынан куттуктап, белектерин азык-түлүк жана клиникага көрүнүү үчүн 20 000 сомдук сертификатты тапшырышты. Поздравляю вас с Днем Победы и клиника «Лазмик» совместно с Главным управлением обеспечения безопасности дорожного движения предоставляет вам сертификат на 20 000 сом. огромное спасибо вам за такие хорошие слова. Михаил Сухининден башка согуштун катышуучуларына да жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери атайын белек, азык-түлүк жана медициналык кароодон өтүү үчүн сертификаттарды тапшырышты. Жумашев Аспек, Бишкек шаары, 4 микрорайон. Бул бир топ болуп турабыз, биз башчы болуп туруп. Экинчи Сухинин Михаил Николаевич, Бишкек шаары, Москва көчөсү. Штаб башчысы Бахрам Хамитович, сиз. Кыргызстанда улуу атамекендик согуштун 14 катышуучусу бар. Алардын 6-сы Бишкек шаарында жашайт. Мындан тышкары аймактарда жашаган калган ардагерлерди да куттуктоолор уланууда. Бакберди Баязбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.